Урматтуу мусулман бир тууган. Мени шылдыңдасаң шылдыңда, бул эмне деп атат? Мынчалай кыйкырат. Мен эмне десең күлө бер, менин артымда сүйлөсөң сүйлө. Бирок мындай пайгамбарды жакындан тааны. Бул пайгамбар маселеси келгенде, пайгамбардын өмүр баяны, сүннөтү келген маселе, Куран, дин маселесинде фалсафаңды токтот. Айтты, кыйын данышмандыгыңды токтот. Бирөөсөр. Менин дарат алганыма эмне пайгамбар киришет? Мен даратканага киргениме диндин иши бар экен, каалагандай дарат сындырат. Пайгамбар сага баарын үйрөтөт. Мен үйлөнгөнүмө диндин эмне алакасы бар, мен каалаган жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тункахул мар'ата ли арбаин, аялды 4 нерсеге карап алгын дейт. Ли жамали, бардыгыңызды эле каалайсың, сулуулугуна карайсың. Сулуулук эч нерсеге барбайт. Вали насабик, ата тегине, атасы кандай, Кудайдан коркконбу, адал бакканбы, адал эмгек менен тарбия кылганбы. Ли малиха, малы мүлкүнө, вали диниха, эң негизи динине карайсың. Фазфар бизати дин тарбат ядак. Динден, Кудайдан корккон имандуу алгын, ошондо жыргап жашайсың. Кызды кандай бериш керек? Кызды 4 нерсеге карайт экен, ал эми жигитчи. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбардын үммөттөрү көбү жуучу келген кезде намаз окуйбу экен, Аллах жолунда жүрөбү экен, адал жейби экен дебейт. Хоббиси эмне экен дейт. Эмне диплому бар экен дейт. Кайсы университетти бүтүптүр дейт. Кайсы жумушта иштейт экен дейт. Айлыгы канча экен дейт. Бир байкуш намаз окуган, жакшынакай жигит экен, Алладан корккон, жуучу болуп барыптыр. Барса сурап, кайда иштейт? Акчасы барбы, квартирасы барбы десе, жок, бул биз кыз бере албайбыз деп. Кембагалды бечара. Бербептир. Ана экинчиси келиптир. Намазда жок, мечитте жок, даватта жок, башкада жок, казинодо, арактын кулу, кечки клубтарда жүргөн жигит. Машинеси бар, диплому бар, достору бар, атасы бай. Кесе кызын бериптир. Анан жандагылар айтыптыр. Эмнеге буга бердиң? Бул ич намазды билбесе, Кудай дегенди билбесе, Аллах жолунда жүрбөсө, бул эмнеге кызыңды бердиң десе. Эми Кудай буйрса, Кудай инсаф берсе, намаз окуп калар да. Кудай инсаф берсе, бир туура жолго түшөр да, арагын таштар да дейтимиш. Анда биринчисиге да айтпайсыңбы? Кудайым буйрса, колунда акчасы болуп калар. Кудайым буйрса, мунун үйү болуп калар. Рызыкты бергенде Аллах, хидаятты бергенде Аллах эмеспи? Ал эми кызга жуучу келген кезде пайгамбарыбыз айтты: "Иза жаакум ман тардауна лидини ва хулуқи фазавижу." Кызыңардын колун сурап келген адамдын динине, адеп ахлакына разы болсоңор бергиле дейт. Бирөөсүнөн келип сурайт: "Кызыма көп жуучу келип атат. Кимисиге берейин?" десе, Кудайдан коркконго бергин. Эгер ал жакшы көрсө сыйлайт, урматтайт, жаман көрсө зулум кылбайт.